Мухаммед Калдушкевич, сиз билесиздер да, 1-июльдан баштап НДС төлөөчү ишкерлерибиз деген баардык электрондук жанагы счет фактураларды төлөө боюнча электронный цифровой кол коюу системасына өтө атабыздар да. Ошого менде бир суроо бар да, кичи ишканалардын жетекчилеринен мындай кайрылуу келип жатат да. Ошонун бир ЭЦПнын бир баасы 2500 сом экен. Ар бир жылы жаңыдан алыш керек экен. Ар бир мамлекеттик орган менен иштөөгө өзүнчө башкасын алыш керек экен. Анан бул кандайчы? Андан тышкары бир юридикалык жактын директоруна өзүнчө, бухгалтерине өзүнчө ЭЦП дейт. Мен ошону түшүнгөн жокмун да, эгер ЭЦП чыгаруучу компаниянын кызыкчылыгын коргоп, анан өзүбүздүн жеке ишкерлердин кызыкчылыгын мындай тебелеген жокпузбу? Бул кичине мындай кызыктай болуп калатат да. Чыгымдар көп. Кичи ишканалар боюнча чыгымдар абдан чоң болуп кетип атат да. Салык кызматынын жетекчиси жооп берип койсун. Рұқсат берсеңер. Элюра Жыркалбековна, суроо берип атасыз. Бул жерде 1-июлдан баштап бул мыйзам күчүнө кирет. Электрондук цифровой кол коюу боюнча азыркы күндө отчетторду ишкананын жетекчилери, анан кийин главный бухгалтерлары кол коет да. Ошон үчүн электрондук цифровой подписти экөөтөн кабыл алып атышат да. Фискализация боюнча негизинен ошол 3 этап болгон үчүн электронный ККМ, счет фактура, анан кийин маркировка болуп атат да. Цифровой боюнча дагы биз конкурстарды өткөрөт болушубуз керек, ошонун жыйынтыгы менен анан баалар да чечилет да. То есть дагы баалар кайра карап көрөсүздөрбү? Арзандайбы кичи ишканалар үчүн? Эми чоң бизнеске может проблема эмес, а кичи ишкерлер үчүн бул чоң баа болуп атпайбы? Ар бир фирма, ар бир директоруна өзүнчө, бухгалтерине өзүнчө деп атышат да. Кыйнап коюп жаткан кезиңиздер да. Азыр ошол маселе да чечилип атат. Бир эле кол болсо электрондук цифровой подпись ошонун негизинде өткөрө турган маселесичи. А конкурстун жыйынтыгы боюнча бул кайсы ишкананыкы арзан болсо ошол утат, ошон үчүн ошолор сатып башташат да. Рахмат. Анан экинчи суроо, ушу кечээ мына жаңылыктарда жүрөт, РСК банктын жетекчилерине мен кайрылат элем да. Биздин пенсионерлерибизди кечээ 150 кишини тургузуп коюштур. Анан эски карточкадан жаңы карточкага пенсияны которобуз деп алдын ала айтылбаптыр да. Бул туура эмес мамиле да. Карылар, булардын ата-энеси жокпу? Туугандары жокпу? Эртең менен кечке чейин очередьте чалдарыбызды, кары кемпирлердин баарын тургузуп коюштур да. Бул кандай мамиле? Бул биздин мамлекеттин жарандарга кылган мамилеси да. Эльвира Жыргалбековна, бул маселе боюнча биз кечээден бери ушул эми РСК банктын соцфонддун жетекчилиги менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Мындай башка кайталанбайт. Алардын дагы өзүнчө аргументтери болуп атат. Жана сиз айткан алдын ала түшүндүрүү иштери болгон дейт, бирок как раз азыр пенсия берүү убакты болуп калыптыр. Анан көп пенсионерлер региондорго прописка болсо дагы, бирок шаарда жашайт экен фактически. Анан ошондой кырдаал түзүлүп калды. Бирок бул кайталанбайт деген кепилдик беришти и соцфондундагы и РСК банктын жетекчилиги. Бирок бунун үстүндө биз иштеп чыгабыз дагы. Кайсы бир кемчиликтер болсо баарын тең жоюуга. Рахмат. И Жамшитбек Калилович бияктасызбы? Мен бердемин. Айтсаңыздар, ушу Мен бердемин. Бишкек Кара-Балта жолу боюнча да, мына мен бир жумада бир жолу Сокулукка барып турам да. Сиз өзүңүз барасыздарбы ошол жол менен? Бир айда бир жолу чыгасызбы? Ошо ремонттолгон жол боюнча да. Бишкек Кара-Балта жолу боюнча барасыздарбы өзүңүз? Күндүз жумушчулар көрүнбөйт. Түнчүндө освещениясы жок. Анан ошо альтернативдик түндүк түштүк трассасын жолун бүтүрүп туруп, анан тети көлдөгү бүтүрүлбөгөн жолдорду жазап туруп, анан ушундай жолду ремонтту баштасак болмок да. Абдан көп элди кыйнап койдуңуздар. Эльвира Жыргалбековна, чындыгында мына жол өтө интенсивдүү транспорттор көп жол болуп эсептелинет, бирок биз менен МВД менен жанакы альтернативдүү жана без кылган маршруттарды карап атабыз, бирок чындыгында жанакы частиктерде тыгын болуп калып атат. Биз ал үстүнө иштеп атабыз. Биз ошону болтурбогон аракеттерди жасап атабыз да. 10 секунд. Просто бул биздин жарандар деле айдоочуларды ойлосоңуздар, ошол экологияга билесиз, жай айдаганда выхлопов больше болот да, бензинге расход больше да. Ошол жерде пробкалар деген түштөн кийин баштайт, түнкүгө чейин. Ар бир күнү да. Түнчүндө освещениясы жок. Барып келиңиз, өзүңүздөр барып карап көрүңүздөрчү. Рахмат. Эльмира Жыргалбековна, мен ал жолду барып таанышып, көрүп, маселелердин баарын ошо жетекчилер менен жолуктум.
Бул эми негизи өзү ойлонбай башталып калды да бул жолчу. Негизи башы. Бул жерде бул жолду оңдобой башкача альтернативдүү балким төлөй турган жолду кылып койсок, муну өзүбүздүн бюджет менен деле жасап алмакпыз бир 5-6 жылдын ичиндечи. Бирок эми болору болду, бирок биз аларга талап койдук. Мөөнөтүнөн өткөндө барганда 2 жума кечигип атыптыр. Биз аны койдук, ошонун мөөнөтүн кыскартып. Анан аларда да бир технологиялык процесстер бар экен. Мисалы үчүн көпөрөнү куйгандан кийин цементти канчалап катыш керек, ушундай жерлерине келгенде такалып калып атат. Бирок мөөнөтү менен келет. Мөөнөтүнө ушул июль айынын ичинде чыгат, жанагы 2 жума калганын баарын тең чыгарып, мөөнөтү менен иштеп, жана проектте кандай жазылды ошого келет азыр. Анан элибизден да биз суранып атабыз. Бул абдан интенсивдүү жол, ошону мындай чыдап, бир 2 жылдын ичинде, 3 жылда бүтөт, 3 жылдын ичинде ушуну бир жакшы жолго айлантып алышыбыз керек да. Чыдап беришсине. Рахмат.